Бул сүйлөй берет дагы пробег түрлүгү мынакей. Өнүккөн мамлекеттердин баарында эле 1 жылдан 3 жылга чейин пробег түргөндөрдү камайт экен. США, Германия, Япония, Корея баарында эле ушул закон. Депутаттардан суранып калайлы, бизге деле ушул законду киргизип бергиле. Ооба, силерге бул майда иш көрүнүп аткан болушу мүмкүн, бирок бул өзү мошенничество. Күнүнө ондогон мисалдарды мен силерге келтирип берем. Күнүнө алданып аткан адамдар толтура. Простой унааларда, бензин, дизель унааларда 1-2 миң доллар аркага кетиши мүмкүн. Бирок электромобилдерде эгер пробеги көп болсо, батарейкасы өлөт, машинанын жарым ценасынан деле кымбатыраак турат. Ошон үчүн бул мошенничествону токтотойлу. Бул маселе боюнча кече Дастан мырза деле сүйлөптүр мынакей. Бул сүйлөй берет деп өткөзүп бербейби видеону? Кичине колдоп койгула, бизге деле ушундай мошенничество жоголсун. Кыргызстанда таза унаалар көбөйсүн, элибиз мошенниктерге алданбасын. Биз ким туруп атканын билебиз, бирок закон жок болгон үчүн колубуздан эчтеке келбей атат. Видеону керектүү адамдарга жөнөтүп койгула, закон кирсин дегендер колдоп лайк басып койгула.